Ошон үчүн биз ар дайым баш ийишибиз керек. Эркектер көп аялса болот, көп аял алса болот, а бизге андай уруксат жок. Алла Кур'анда ар-риджал каввамун алан-ниса дейт. Биз баарыбыз Куранга иман келтиребиз, Алланын китеби. Эркектер аялдарга көзөмөл, аларды башкарып карабай турган, жоопкерчилигин алган адамдар эркектер. Ошон үчүн пайгамбарлар аял болгон эмес, эркектерден гана болгон. Ал эми мисалы бир эркекке 4 аялга чейин уруксат берип, ал эми бир аялга 4 эркекке мындай турмушка чыгып ал деп андай жок. Сиз айткан сурооңуз туура. Бул мындай да, бул сөздө уят жок, шариятта шарым жок дейт. Эркек эгерде 4 аялы боло турган болсо, 4өөнүн тең эгерде боюнда бүтүп, балалуу болсо, ошо эшматтын балдары болот 4 эркек. Кудай сактасын, бир аял 4 эркекке тийип алса, кимисинин баласы болот эми? Мүмкүн эмес акылга делечи. Ошон үчүн шариятыбыз жогору турат. Бардыгын айтып койгон.